Assalamu alaikum биримдик каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеодо Хабиб Нурмагомедов бокс эрежеси менен атактуу болгон Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо аттуу мушкерлер менен рингке чыгуусу мүмкүнбү экендиги жөнүндө кеп кылабыз. 6 февраль күнү Хабиб Нурмагомедов өз Instagram баракчасында бокс эрежеси менен беттеш өткөрүү үчүн сунуштар түшүп жаткандыгын айтып билдирген. Ал билдирүүсүндө Россиянын бокс федерациясы мага Лужники стадионунда жай мезгилинде бокс эрежеси менен беттеш өткөрүүнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу эмне дейсиздер? Сунушту кабыл алайынбы же эмне кылайын? Өз оюңуздарды айтыңыздар деп Instagram баракчасына жазып калтырган. Албетте көпчүлүк фанаттары бокска өт десе, калгандары болсо UFC'де эле калып, Тони Фергюсон менен беттеш өткөрүүсүн айтып жазып калтырышкан. Бул тууралуу Россиянын бокс федерациясынын генералдуу секретары Умар Кремлев UFC'сиз өздөрү жалгыз бокс беттешини уюштурууга ишенерин айтып кеткен. Анын айтуусу боюнча Хабибдин ордунда болгонумда UFC менен болгон келишимди бузуп салып, бокска өтмөкмүн. Себеби UFC Хабибке өтө көп айып пул салды жана алар Хабибди баалабай жатышат. Эгер бокска келе турган болсо, ММАга караганда 10 эсеге акча көп табат жана 10 эсеге дүйнө жүзүнө атагы чыгат деп айткан. Жана бир гана Флойд Мейвезер менен эмес, дүйнөдөгү атактуу боксерлор менен беттеш уюштуруусун Кремлев rt.com сайтына интервью берип жатып айткан. Бул жөнүндө сиздер эмне деп ойлойсуздар? Өз оюңуздарды комментарийге жазыңыз. ММА жаңылыктарынан ар дайым кабардар болуу үчүн биздин биримдик каналыбызга катталып жана бул видеого класс басып кеткенди унутпаңыздар. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.